Эми каффарат маселеси. Каффарат деген бул айып орозо. Айып орозо 60 күн же 2 ай үзгүлтүксүз орозо кармап берүү. Эми буга түрткү болгон нерсе 2 шарт табылыш керек. Бири каалоо керек, экинчиси толук рахаттануу керек. Орозо кармаган адам эт жегиси келди, этти каалап атат. Сонун кылып курутак бышырды, даамдуу кылып. Анан толук рахаттанып жеди. Жеп алды орозосун бузуп. Мына ошол кишиге 60 күн үзгүлтүксүз орозо кармап берүү милдет болуп калды. Эми кимде ким эт жегиси келди, бирок 2-3 күн туруп калган, кичине табит тартпаган эт болуп калды, ошону жеп алды. Бул каффарат кармап тутуп бербейт. Бул ошол күнүнүн казасын эле кармап берет. Ошондой эле мисал кимде ким туз жегиси келди, орозо кармаган адам. Кичине туз даамдап жеп көрсө, 60 күн үзгүлтүксүз каффарат айып орозосун кармап берет. Ал эми ким 1 кашык туз жеп алса, ал каффарат айып орозо кармабайт.